Садырау кен көрчү, мен карап турайм коятыр. Бен осунен карап турайм ноктодон. Карап. Ажынын аттан чоң бейлери. Бойлорун жигитке салыштырсаңар болот. Жанына келсеңер аябай чоң бейлер экен. Азыр ушул бейлердин мен маалыматын сиздерге толуктап алып берейин. Ана колундагы өтө бир атактуу аттардан толук маалыматын беребиз. Аталарындагы чуркап аткан акелерин дагы видеого маалымат катары менен кошуп өтөйүн. Табыросу 10 деген цифра экен. Ошол YouTube'да да көрүп жүрсүлөр бу бени. Красавица депчи. Красавица. Пулун эркек. Чоң пулга келди. Мен деле алгам ушу бей кылам деп түптөйм деп алдык эле, эми капчыгып сатабыз. Бул ошол фантастиктин кызы акуланын бир тууганы болуп калат, же эжеси же карындашы болуп калат. Акула менен атасы бир экен да? Акула менен атасы бир. Мындайча айтканда акуланын ургачысы экен да бул, Ошондой эле болуп калат. Бул жериңизде жайлоодон дагы жакшы турбайбы? Мунун ичинде жагымдуу жерлерин кырып коюптур. Кенендигин кара. Ушунун ичинде эркин жүрөт экен да бейлери, калган бейлери. Чөп зор экен. Кеңир экен, суу бар экен. Көлөкө бар экен. Ажынын аттан чоң бейлерин тартып атам. Бүгүн ушул алып калып карап аткан атактуу аттардан токтогондору бар экен, туулгандары бар экен. Ушул бейлердин маалыматын мен сиздерге алып берейин. Анда сиздер каналды колдоп, класстан басып, катталып, жакшы ой пикирден жаза кетиңиздер. Мен азыр Сузак районунун Жергетал деген айылында жүрөм. Мунда аябай чоң экен. Мунун породасына сурап берейин. Анан бул саам экен. Эмелерин да тартып коеюн ба? Садырау эмес. Көрчү. Жошпу? Жош экен а? Кара эме кылчы? Эмчектерин да тартып коеюн, сайым дегендер болсо дагы. Чоң экен. Мына колун эми аткан. Мына ушул бенин маалыматын биз баштайлы. Ажеке өз жанында турат. Ажеке, ассаламу алейкум. Келдим, кандай жакшысызбы, ден сол жакшыбы? Жакшы. Асыл тукум аттарды багып атасызбы? Ооба. Жакшы экен. Жерде кызыккан кесипти кылып атабыз. Бул бейлерди маалыматыны бере берсем, каяктан келди, колунун атасы кандай бүт баарын. Бул бени Бишкектен алдым кәрин. Бишкекте бир дос балам бар эле, ошондон алдым. Бул бенин атын Жади деп коет экен. Бир 6-9, 10 кулуну деп айтты да. Анан бою ушу 1.70 деп тартып беришти. Анан эң негизгиси ушу кандай атка койсоң ошондой туйт дейт. Анан быйылкы баласы, мына баласы. Азыркы атактуу болуп аткан жанагы Асылбек ажынын Акула деген аттын нүкасы болот. Фантастиктин баласы. Фантастиктин баласы, ошол жанагы Ахмат абанын аттын баласы. Ошол жана Акула менен бир тууган болуп калат. Ошондой бир жакшы ниетти алганбыз. Анан керек экен сатып атабыз. Жакшы экен. Ошо ал жана Акула да быйыл жакшы атактуу аттардан болду го быйыл. Мен дагы жанагы жени менен ака-укам Каныбек менен ошо менен сүйлөшсөм, быйыл ошол Акула 500 миңге сурашты деди да. 500 миң долларга. 500 миң долларга сурашты деди. Быйыл жакшы майра кылды го. Ооба. Анан эми баягы бардыгыбыз эле азыр жакшы аттын балдары, жакшы аттын кыздары деп ушинтип линия кууп атабыз го. Кудай ошол Кудай буйрса ошо жана Фантастик деген аттын баласы. Акуланын нүкасы. Алла өмүрүн узун кылсын, жакшы тарбияласа, бу дагы жакшы ат болот Кудай кааласа. Жакшы экен. Жок, азыр 10 күн, 12 күн ушундай болуп калды да эми эсепте. Анда чоң экен. Бээге токтой элек. Эми бээни токтото элек мен ошо. Ошо боюнча эле кармап турабыз эми. Анан өзүм ойлоп аттым эле жана Оскар атка коюп, Оскардан кулун алайын деп ниет кылып аттык эле, эми бирок керек экен сатып атабыз.
Жакшы экен. Бутул ден сол бар жакшы мен. Жакшы, өзү жанагы акуланын линиясынан алам деп жүрдүм эле, Алла насип кылып берди, бирок сактап кала албай ушу сатыш керек болуп атат. Эми ким алса да ушу ээсине беребиз да. Өз дагы көгөрүп кетеби темир көк кулун, а? Көк кулун. 3 бутак, кашказы бар кичинекей. Жаштагы кулун түшүндү, машалла, көстүбөс. Жакшы экен. Мен анда жакындан тартайын, андан кийин аркы бээлериңизди да тааныштыралы. Булардын баасын кандай айтылабы? Баасын келишим баада деп эле коеюнчу, себеби мен да чоң пулга алгам. Чоң пулга алгам, анан эми ким менен келишсек ошого беребиз да. Демек келишим баада. Чалган болсо кызыккандар, э? Жакшы экен, мен айлантып тартайын. Бирок чындыгында чоң экен. Бээ. Мына ушул бээ экен. Баскандарын тартып коеюн. Бунун аты да акулабы? Акула деп кое берейин, жакасын аты. Акула. Акуладай атактуу ат болсун бул дагы. Аттын ордун ат изин тай басат дейт го. Акуланын изинен барып мына Орто Азияга атактуу аттардан болуп берсин анда бул кулун дагы. Ким алса дагы насип кылып буйрсун. Аябагандай кулунга дагы, бээге дагы кызыга турган экен, жанына келсең дагы экөө тең чоң. Мен дагы барып жакындан буту колдорун тартайын, сиздерге толугураак кененирээк маалымат кылып берейин. Бул ажеке ушундай жакшы аттарды кармайт коросунда. Мынакей. Карачы. Олор да жаман чоң экен, мынасы да чоң экен. Ажеке ошондо акуланын энесинин породасы кандай болуп калат? Бишкектен жылкысы экен. Бишкектен жылкысы мен ушу жакшы актарга коюп, мунун балдарын мен укканыма караганда мына Нокенде Кушу деген палван бар го. Ошол алган ушунун 2-3 баласын алып келип ат кылып минген дейт. Ушул бээнин. Ушул бээнин балдарын. Ошол киши кардал экен да көбүнчө. Укканым айтып атам. Демек, буга чейинки кулундары чуркаган экен демек, э? Буга чейин кулундар чуркаган, бул ошол мен Жайнак деген бир үкө досум бар эле, ажыда чогуу болгонбуз. Ошол Жайнактын бээси экен. Анан Жайнактан менин бир досум өтүп, анан ошол досуман мага келип калды да. Анан ошол Жайнактан сурасам, ошол айтты да эми. Жайнак айтпады, мага ошол жана досум айтты. Жакшы экен. Анда бул бээлерди тааныштыра берели. Бул бээрлерди тааныштыра турган болсок, мына көк, бул Ахматованын бээси түбү барып туруп. Ошол жана Бишкектеги, Баткендик. Аба 5 жылдыз Боинг акулаларды чыгарган кишинин. Ошол 10 деген табурону басат экен мунун эмесичи. Эсиби? Эси. Ахматованын табуросу 10 деген цифра экен. Ошол YouTube'да да көрүп жүрсүлөр бул бээни. Красавица депчи. Анан Ахматованын колунан деле чоң пулга сатылган экен. Убагында анан мага да келип чоң пулга келди. Мен деле алгам, ушу бээ кылам деп түптөйм деп алдык эле, эми алып чыгып сатабыз. Бул ошол фантастиктин кызы акуланын бир тууганы болуп калат, же эжеси же карындашы болуп калат. Акула менен атасы бир экен да? Акула менен атасы бир. Мындайча айтканда акуланын ургачысы экен да бул, а? Ошондой эле болуп калат. Өзү да көк. Ошондо бул бээнин бою канча? Ченедиңизби? Боюн ченебедим, ушу көз болжолу менен 1.70ке барып калат окшойт бу деле. Бийиктей да. Жакшы экен, бирок чындыгында бийик чоң экен. Жанына келсең да. Акуланын же эжеси же карындашы. 3-чү кулун быйыл туулду эле. Аны деле айтып коелу, кичине кулундун жакшы карай албай өлтүрүп алдык. Келип туулду эле. Ооба, ичи өтүп, анан көздөрү ооруп. Шамалдап калганбы, дарыладык, башка кылдык, себебин кылдык, алып кала албадык. 2 күн болду кулун дагы өлтүрүп алдык. Анда бул азыр аттан токтой элек экен да бул дагы. Ошол 2 бээ токтой элек. Ошону жашын канча дедик аркынын? Көк ат ушу быйыл 3-чү баласын туулду деди, көк бээ. 7 жаш болуп калабы, ушундай болуп калса керек, 7-8 жаш. Жакшы экен. Жооштуктары кандай? Эми жооштуктары жоош экен, жетелеп, сугарып, эме кылып атам, баягындай чарс эмес, нокто салдырат. Аты эле жакшы экен. Бунун баасы да айтылабы?
Bunu деле чоңкул алган, муну деле сыргып коюн, ким кызыккан болсо сүйлөшөбүз. Келишим бада. Ошол Торгашка бээге өтө берели. Бул бээңизди тааныштыра берели. Бул Торгашка бээ, бул да Ахмат абанын коросунан чыккан бээ. Бул быйыл 3-чү тууш экен эле, бирок быйыл кысыр болуп калыптыр. Анан жаш боюнча. Анан токтогону жанагы Ахмат абанын коросунан чыккан боюң деп Өзбекстанга барып, Ахмат абадан 100ге сатылды, Өзбекстанда 600ге сатылды деди. Ушундай сөз таркады го. 5 жылдыз. 5 жылдыз. Ошонун баласы бар экен, 5 жылдыз деп коет экен анда. Анан ошондон токтотуп бериптир да. Анан токтоткон видеолор деле бар, далилдери бар. Ахмат абанын тетраты бар экен, тетратында деле бар экен бул. Күн саатына чейин жазылган дең, кайсы сааттан токтогону. Эми анын аттан токтоду, анан эркек ургач тууган эми бир Алладан. Жазда эми буюрса. Күтүш керек. Жакшы. Боз да, негизинен боз. Анда бул деле кандай келишим бада? Бул деле келишим. Жакшы экен. Сүйлөшөбүз. Жакшы экен. Унун боюну дагы айтып коелу кызыккандар. Ушу 1.60-тан 65ке чейин деп атат. 60 эле деп коюнчу Торгашканыкы. Но көктүкү ушу 70ке таяп барат. Жакшы, жакшы экен. 65тен бийик да көк. Жакшы. Мына ушул бейлер болду бүгүнкү чыгарылышта. Мен далил катары жанагы токтогон качкан аттарды дагы коюп өтөйүн. Өзүм дагы Ахмат абанын короосун барып тартып келгем. Ошондо азыр айтып аткан, сиз айтып аткан 5 жылдыздын баласын дагы көргөм. Фантастикти да көргөм. Ошолорду да кошуп өтөйүн видеомо. Анан жанагы токтотуп аткан видеолор болсо аны да кошуп өтөйүн. Араларда бар. Мына болчу, мына бул аябай эле чоң го бул. Бул ошо акуланын атасы. Атасы ушулбу? Атасы ушул. Атасын да алып келгенсиңерби? Атасы да ошо Польшадан келген. Французский рысак. Өтө күлүк атасы да. Чоң экен да бирок. Чоң, балдары да өтө жакшы чыгып атат буюрса. Акуладан кийинки балдары да барбы? Акуладан кийинки балдары бар. Бияк фантастик деген. Фантастик ушул экен да. Могул жерде жазуу да бар экен. Фантастик. Аябай чоң, узун да экен да, фантастик. Фантастик. Азаматсың. Бул жанагы 5 жылдыз деген айгырды билесиздер, атактуу. Атактуу 5 жылдыз. Өзбекстанга кеткен ошонун баласы. 5 жылдыздын баласы. 3,5 жаш болду азыркы учурда. Буну да тарбия кылып, эметип үйрөтүп атабыз. Буну аралаштырып эми баштап калдыңар да, эми аралаштырып аз-аздан, аз-аздан үйрөтүп атабыз буларды. Көп жанагындай эзбей. Көп эзбей. Буну ачып көрсөк болобу? Ачып көрөм. 5 жылдыздын баласы ушул экен да. Кашкалары бүт окшош. Өзү да окшош экен а фигурасы. Боюң деп бунун атасы $600,000 сатылды дегени чынбы? Ошол чын деп атышат. Өзбекстанда $600,000 сатылды деп атат да. 5 жылдызды ушул сарайда таптаган экенсиз да? Ушул сарайда жанагы акула турган местада таптаганбыз. Ошол жерде турган. Сизге кайсы жашында келген 5 жылдыз? 5 жылдыз бизге 4 жашында келген. Кайсы жашында саттыңыз? 8 жашында саттык. 4 жыл менет кылыпсыз да? Ал келгенде жолду да жакшы болчалар. Жакшы экен, жакшы экен. Мына ол чындыгында 5 жылдыздын өзү эле экен, а? Окшош. Окшоштук, а? Жакшы экен. Мындан кийинки атыңызды көрөлү. Акула, бой аябай эле бийик кой. Бери бастырыңыз. Акула 5,5 жаш болду. Атасыны көрдүңүздөр? Көрдүк, Биниктен комнатадан. Анан энеси да ушакта аргындашкан. Анан өзүнү улактарда результатын билесиздер. Анан додого любой жерге барат. Бул азыр 5 жылдыздын аркасынан эле ушул турат да? 5 жылдын артынан эле ушул чыкты буюрса. Жаш ишо. Жанагы үстү да өтө толуу. Буттар мондай кайгай калат. Ой. Отурганда. Бунун бийиктиги канча? 1,80. Аттарды чыгаргандарга Азамат алкыш айтасын.
Булга дагы суроо талап сурагандар көппү? Сурагандар көп, буюрса 5 жылдан кийин эле ушуну сурап атышат азыр бүт Бул да өзүбүздөн чыккан. 5 yıldızdan. 5 yıldızın bolası 5 yıldız. Boeing'tin bolası. Мына ушундай болгон тектүү азыркы учурдун жылдызы болуп аткан жана атактуу аттардын алып аткылам дегендер болсо ушул бээлерге чалып байланыша бересиздер. Видеодо өзү айтып өттү, үчөө тең экөө аттан токтой элек, мына ушул бооз экен. Американын ат сарайы деп ойлоп кетесиң да. Бирок дал эле өзүбүздүн Кыргызстандын Сузакта турган жерге талда курулган. Мындай мыкты ат сарайда ушул карачы. Керемет. Мына забордон киргенден кийин уже башкача өтө сонун. Садырау күн көрчү, мен карап турайын, кое тур. Бен мосунен карап турайын ноктодон, карап көрчү желиндерин. Бул жери да аябай сонун экен, ама туюн карачы жумшактан. Апилкаба? Ташкенттеги дана турган, Бишкектеги турган жылкылардын айырмасы жок экен да, шарты. Аябагандай мыкты шарт экен бирок чындыгында. Мына жылкыга болгон сый урмат өтө мыкты экен. Шарт.